Ассаламу алейкум туугандар. Ушул видеого баарыңыздардан лайк басып, комментарий жазып кетишиңиздерди суранат элек. Ушул орус, англис тилдеринде кылтабыз, бүтүн дүйнө көрсүн туугандар. Баарыңыздар лайк басып коюңуздар. Мен намазга турганыбызда тажиктерден атып атты деген анан туруп бир үстүбүздөгү кийимибиз менен бала чака неберелерибизди алып тоону этектеп качтык. Биз качып кеткен соң эле тажиктер келип биздин үйлөрүбүздү өрттөп, анан биз ошону менен кайра айылга кайрылбадык, бирок интернеттен көрүп турабыз, үйлөрүбүздү күйгүзүп, автоматтар менен коргондорубуз да жүрөт. Үйүбүздө бар нерселерибизди тоноп жатат. Бирөөсүнүн колунда автомат, сакалы бар, калганда жергиликтүү эле тажиктер. Siz videodan özünüzdün үйүңүздү тааныдыңыз? Ооба, өзүмдүн үйүмдү тааныдым, көрдүм. Мына тоодо жүргөн балдарыбызды көрсөңөр, кандай кыйын абалда жүрөттөрчү. Түнкүсүн кача берип, атты, ушунан башка нерсе жок да. Балдардын көңүлүн башка жака бурайын деп эч болбой калдычы. Булар өтө стресскө алды балдар. Айта кетчү нерсе туугандар, ошол Баткен окуясында ошо Азаркан эжебиздин да үйү көрүп турганыңыздардай үйү күйүп кеткен. Неберелери менен көчөдө калган туугандар, мында кайдыгер карабаган акалар укалар болсо 1 рубль көп түкүрсөкөлүү болот деп туугандар. Ушул номерлерди которсоңуздар болот, жардам бергени. Кыргызстандан котором дегендер ушу Эреска банкта Азаркан Абдумаликов эжебизге которсоңуздар болот. А Сбербанк болсо мен Укимов Жанатбекке которсоңуздар болот туугандар. Акырында видео кылып баарын көрсөтүп акча тапшыргандар чыгарабыз туугандар. Аллах ыраазычылыгы үчүн 1 сом 2 сомдон болсо да тыйынмаңыздар туугандар.